ондай каттар көп келип атат. Жигиттерге бир кеңеш айтып коеюмчу. Аягым жашагысы келбей атат дейт да. Сен мен жашабайм, көңүлүм жок деп айтат. Анан кызым бар дейт, кызымды кыя албайм дейт, башка аял алам десем. Эмне кылам, вообще эле игнор кылып атат дейт да. Жигиттер эгерде үй бүлөдө түшүнүксүз ситуация болсо, аялыңар карабайм, жашабайм, кет деп эметип атса, жигиттердин эң чоң ошибкасы бул артынан сая түшүп, чуркап, ыйлап, чөгөлөп, кечирим сурап. Эгерде аялыңар манипуляция кылып атса, ооба убактылуу кайра кечирип, кайра чогуу жашай бересиңер, бирок бир нече убакыттан кийин кайра эле кайталанат. Эмоционалдуу качелеге отургузуп коет да силердичи. Албетте өзүңөрдүн косягыңар бар, жөндөн жөн эле аялантпайт. Бирок аялды кайтарам, нормально жашайм десеңер, энергияңарды башка жака коротко. Аялдын артынан чуркабагы, спортко баргы, жумушка киргиле башыңар менен. Акча тапкыла, күчтүү болгула жигиттер. Ошондой аялдар өздөрү эле